Урматтуу туугандар, Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Караташ айылы Ош Ноокаттын жолунун бою. Суусу жана кайракы жерде жайгашкан элдер. Мына ушул жайгашкан элдердин бирөөсүнүн багы туурасында айтып берейин сиздерге. Азыр өйдөдөн көргөн көчөттөрдү жакындан келип тартарлы келдик меке туугандар. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул өрүктү көргөндө жебей койгонго болбойт экен. Азыр эсинен сурайсыз. Мына ушул өрүккө 5 жыл болуптур, 5 жыл. Жолунан көрөйүн, меке. Бул тал буга дагы 5 жылдан өтүптүр. Шуну раматтык күйөн калматка эккен дарактар дейт. Ширин бадам экен, ширин бадам. Көрдүңүздөр. Бул эң коюп түйгөн жерин көрсөтөйүн. Коюу жерин эке. Жүзүмдөй болуп ушундай болуп түйүптүр. Жүзүмдөй. Кудайым берекесин берсин. Мына сиздер көрүп турган дарак кадимгидей эле арык боюнда өсүп турчу, ачуу гилаз, ачуу алча. Мунун неге мөмөсү түгөп калды деген бир суроолор болсо керек. Чек көрөлү. Неке. Бул жерде жана гилаз көрбөгөн чымчыктар келип жей берип шаштыргандыктан бүгүн эле терип койгон экен да. Неке. Ачуу гилаз. Неке бир өрүп ичин жарып көрөлү. Ой, машалла, Кудай берекесин берсин. Сон эзилип ышпыр. Жагачканда сөрдөн айланып келдик. Ушундай жакшынакай кылып каражыгач дарагын эгиптир. Неге сонун болуп көлөкө болуп турат экен. Булардын башталгыч 1-2 жылдыгынан жакшынакай кылып суу берип турса, андан кийин сууга муктаж эмес экен. Неке 3 жылда ушундай жакшынакай болуп көлөкөсүн жыйынтыгын берип баштаптыр. Сиздер туугандар кийинки мөмөлүү дарак кайсыл экенин көрөлү. Мына анар, анарга да 3 жылдай болуп калды. Түйүп бердиби? Бир аз былтырлар, Неке. Түйгөн бар экен. Бисмилла. Неке түйгөн мөмөсү. Неке. Ушул кызыл гүлдөгөндөрдүн бардыгы анар экен, 4-5 бир 20дай анар бар экен, Курма. Финек деп коет, курма. Жана сары тоголок болуп быша турган курма неке. Кожойкен айтышы боюнча бул да 5 жылдык болгон шабдал экен. Бул жанагындай эрте быша турган жумшак алма окшойт. Жеп көрөлүчү. Бисмилла. Балдар, неберелер жейсин деп ушуну калмат эккен экен да. Кудайым кылган жакшылыктарын кабыл кылган болсун. Неке туугандар. Анардын түйгөнү, ушул жерде көрүп турган дарактардын көпчүлүгү өрүк экен. Өрүк чыдамкайлыгын көрсөтүп, неке өсүп бериптир. Көпчүлүгү өрүк экен. Эң назик эле турганы бул жерде курма менен алма экен да. Өсүүгө бир аз кыйналган түрүн көрсөтүп турат. Анан шабдалы. Мына сиз көрүп тургандай дарак бул жагы көктөп турат, бул жагы курап калыптыр. Аракетке берекет. Ушундай өрүктөр өсөт. Ушундай үзүп жейбиз деп эч ойлонгон эмес элек. Бардыгы бул мээнеттин натыйжасы. Көрүңүздөр. Кайракы жер. Башында бир аз кыйынчылыктар болот. 1-2 жыл тынбай суу куюп туруш керек. Андан кийин сууну азыраак талап кылып, неке өзүнүн мөмөсүн берет экен. Эл эмгегин жер жебейт деген неке анык ушул да. Кудайым. Биз Ош шаарына жакын турабыз. Ушул өрүктөр эле барып Оштон же Западныйдан Кулатов шаарчасынан сатып алып жей турган болсок 150 сомдон берет да. 150 сом. Жүзүмгө жакын баралычы туугандар, жүзүмгө, Жүзүм астын неке нымдалган суу ар дайым куюлуп турат экен. Түгү мындай шактаптыр, шактап мөмөсү кана. Неке туугандар. Түйүптүр машалла. Неке түйүптүр. Мына. Так кайерде? Мына. Машалла. Неке. Түйүптүр. 29 июнь азыр. 29 июнь. Бул жер Ноокаттан дагы, Оштон дагы 10-15 күн амал кечирек. Ошондо айта кетейин. Мындайча айтканда бийигирээк жерде жайгашкан, Ноокаттын Караташ деген, Кыргыз Ата айылынын Караташ деген чөп жайыттын дагы ушундай бактарактарыбыз. Ушул жүзүм нар жагынан көрсөтөйүн. Бул үй астына атайын
көлөкө кылуу максатында эгилген экен. Мынакей өзү мындай каркас токуп өсө турганга шарт түзүп коюптур. Бул жагы адыр. Үйдүн асты жапжашыл жүзүм. Гилес, кокон гилес. Жашап өткөн өмүрү 3 жыл экен да. Буюрса да. Азыр карап көрсөк, мөмөсү жок экен. Буга чейин бул жерде гилес көрбөгөн чымчыктар келип, короосун деле жеп түгөтүп салган экен да. Түйдү дейт, кадимгидей эле түйүп, мөмөсүн берди дейт. Кызарганга койбой эле чымчыктар шаштырып жеп кеткен экен. Мунун жытын жыттап көрсөк, укмуш бул жөнүндө бир окуя же аңгеме жазса болчу да экен. Өтө сонун. Буга 3 жыл болуптур эккенине. Мынакей ромашка. Ромашканызды алды да? Ромашка. Бул ар жыл сайын эгесиң? Тамырынан чыга берет, жыл сайын. Анан жайында жаз болор менен отоп чаап коёбуз. Отоп чаап суу берип койт экен эке. Сонун эшиктин астына көрүп берип. Көргөндө мана аяшып атат. Гүлдү негизинен пайгамбар саллаллаху алейхи жакшы көргөн экен. Анткенден дүйнөдөгү эң кооз сулуу адамдарды баары гүлгө окшотушат да. Сен гүлсүң. Же сүйгөн гүлгө окшотуп ошентип макташат. Ромашканын бии керек түрү экен. Ток кызыл болуп гүлдөп. Бул да жыл сайын өзүнүн тамырынан чыга берет да. Мынакей эшиктин астына жүзүмдүн артына жакшынакай катар кылып тийип эгип коюптур. Бул жагынан суулары куюлуп аттыр. Кудайым колуна дарт көрсөтпөсүн. Булардын баары өтө чоң мээнет жатат артында. Бир даракты карап, суу коюп, чабып, отоп өтө чоң мээнет. Бул жерде канча дарак бул жерде? Жүзүм, өрүк, гилес, кыскасы балдарды тамшандырып, өзүнө тарта турган мөмө жемиштердин баардыгы ушул жерде бар экен. Азыр өрүк жеп жатышкан болсо, кийинчерээк жүзүм бар экен. Жүзүмдөн тетиякта анар бар экен. Анардан кийин курма. Эми жүзүмдөн кийин оң жакка буралы. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей геран гүлү жатат болонун ичинде. Декабрьский бул дагы герандын бир түрү экен. Мынакей ой. Бул жерде конок сыйлай турган жер кылып коюшубуз керек экен. Доллар гүлү, мынакей доллар гүлү идиште суулар куюлган, отолгон. Герандын ар дайым ачып туручу, гүлдөп туручу түрү экен. Сон мынакей. Көздү кызылы, аш кызылы, өтө кызылы. Үйдүн ичинде да бар да. Ушуларды тартып көрөп. Мынакей. Кандай сон көңүлдү ачкан? Мына гүлдүн атын эле. Бул гүлдөрдүн артын көрсөтпөй эле. Пардан көтөрөлдү дагы. Мынакей. Үстү жа сонун адыр. Кандай сон жер? Эмгек менен эл көгөрөт дегендей. Мынакей эмгек. Үйдүн ичинде да гүлдөр бар экен, ошону чагылдыралы, айталы. Бисмиллахиррахманиррахим. Кожоюн өзү уруксат берди. Бул жерде тартайын деген себеби мына жерде гүлдүн астында отуруп, тети жактарды, чөптөрдү, түк престерди тиктеп турган сонун экен да. Ошону сиздерге айтайын дедим. Ушул жер салкын жерде тети жактар тиктеп отурса, өзүнчө эле бир керемет. Ушундай жерде жашаңыздар келеби? Келиңиздер. Эгер чек берилип калган болсо, бул жерде тартынмай келип, ушул жерде жашап жаткан адамдарга кошуна болуп, алыш-бериш кылып, өмүр деген кыска. Ийгиликти эч качан күтпөш керек. Ийгиликке өзүбүз барышыбыз керек. Эми туугандар, бул жактан чыктык да. Үйдө өстүрөтүлгөн гүлдөрдү көрдүңүздөр. Бул жакта да гүлдөр бар экен. Көрүп коелу, Гүлдөр тиктеп, сырт жак кандай көрүнөт? Гүлдүн астында отуруп, сырт жак тиктеген өзүнчө эле бир керемет экен. Үйгө кирдик. Ана төрдө гүл бар экен. Шторонун аркасында. Мынакей туугандар. 4 кичинекей чакан гүл менен терезе көркүнө келип калат экен. Ушул жерде бир ой келди. Терезенин кандай кылсам элге жагат, мындай таң калыштуу терезе жасайм деп адамдар ушул эле бир эле терезеге 50 000 сом чаптагандар бар да. Пластиктин кымбатын. Эгер терезени укмуш кылабыз десек, ушундай гүл эгишибиз керек. Өтүп бараткан дос душмандар дагы ушул гүлдүн гүлүнөн көңүлү тазарып, көңүлү жумшарып кетиши мүмкүн.
Ал эми кымбат терезени коюп койгон болсок, буда бар да. Ошон үчүн коюп атат да деген бир кызгануу сезимин ойготуп коюшу мүмкүн. Негизи айылдарда суу аккан үчүн мындай идиштерди көрүш кыйын да, суу бар жерлерде. Бул жерде ар бир үйдө ушундай идиштер ар дайым тизилип турат. Шаарга барганда же бир жерге конокко барганда татынакай ушундай агын суу өзүнчө эле бул жерде кадырлуу, ашыкча төгүлбөйт. Машинага ушул идиштерди жүктөп барып суу куюп келишет. Кийинки кызык эмне болду экен бул Атыр жеринде, Кырыкташ айылында. Бисмиллахиррахманиррахим. Үй кожойкеси өзү тартканга макулдук берди. Көрсөтөйүн, бисмилла. Мынеке керемет. Бул жерде айтпасам деле кол жуучу, кир жуучу, ажатын бүтүрүүчү, чайкануучу, башка шарттар бардыгы өзүңүздөр көргөндөй. Баардыгы бүтүптүр. Бир сиреден айтпасам деле көргөндөр. Адыр деп неме кылышат да? Адыр деген деле көп нерсени түшүндүрүп коюшат да. Жана суулуу жерде жашап жүргөн, шаарда жашап жүргөндөрчү адыр дешип. Мынеке өзүңүздөр көргөндөй таптатынакай. Бул жерде эми мактануу иретинде эмес, бул кожойке айтып өткөндөй эле, ушул адырда да шарт куруп, ушундай күндөрдү, жакшынакай күндөрдү өткөрсө болот дейт. Бул албетте Аллах үчүн даарат алганга ыңгайлуу. Эртең менен туруп, суукташ, бул жер эртең менен суук шамал болот. Кышында аябай катуу суук болот да, жайында өтө ысык болот. Мына ошол күндөрдө үйдүн ичинде даарат алып, ажатын бүтүрүп, негизинен ушул ибадат кылганга шарт түзүптүр да. Ибадат кылганга шарт түзүптүр. Жараткан Кудай Таала акыретте сурайт экен, ушул мен берген байлыкты кайсыл жака жумшадың, кайсыл жака иштеттиң дейт экен. Мынеке, мындай шарттан Аллах Тааланын астында эч кандай сурак болбойт. Душ, ажатын бүтүрүүчү, машина, булардын бардыгын тезирээк ажатын бүтүрүп, кир машиналар жууп, мындан ашкан убакытты Куран окуйын же намазды кеңири окуйын деп ниет кылып ушундай шарттарды түзсө болот. Кудайым ыраазы болсун бул иштерди жасаган инсандардан жана баштагандардан. Өздөрү бияка барабыз. Ушул душтун эле каршысында бул муздаткыч. Ал эми суусун көрөлү, мынеке суу. Бисмиллахиррахманиррахим. Ысык суу, муздак суу. Мынеке. Ой, машалла. Муну каяка куйладыңыздар сууну? Мотор койдуңуздар да? Мотор койдум, ооба. Керемет, керемет. Мынеке, булардын бардыгы үй ээлери намаз уккан, токпейил, адеттүү. Мынеке. Кудайым ыраазы болсун. Кудайым өмүрүңүздөрдү узак кылсын. Тазалыкча, ыймандын жартысы дейт. Тазалык өтө шарт түзүптүр. Мынеке адырлыктар. Мынеке адырлыктар. Ушундай адырдан качпай жакшынакай жашоого шарт түзүшүбүз керек экен. Өтө бийик үй салган ордуна, өтө кымбат машина алган ордуна ушундай негизги шарттарды биз айылдарга түзүп бериш керек экен. Кичинекей нарселер үчүн ошолорду аялыбыз карайт, жууйт, колу үйшөйт, идиш аяктын муздак сууга жууйт. Булардын эң зыян, эң этегинде тиет да.